Кичинен кеткис манасы, мен дагы кыргыз баласы. Сезимден кеткис манасы, сен дагы кыргыз баласы. Арбаңыздар эгемен элим, кадырман кыргыз калкым. Бүгүнкү таймашка келип отурган алгачкы топ менен амандашып алсак, саламатсызбы эжеке? Саламат. Кайсыл жерден келиңиздер? Талас Айтматов району, Айтбаев орто мектебинен келип атабыз. Манастан интеллектуалдык телетаймашына канча жылдан бери катышып келесиздер жана республикалык баскычка чейин чыктыңыздар беле буга чейин? Ооба, катышып келебиз. Мен даярдаганыма 5 жылдай болуп калды. Буга чейин дагы бир жолу катышып кеткенбиз, бирок тилекке каршы финалга чыкпай калганбыз. Мында чыгабыз деген аракетибиз күч. Айтсаңыз, ургачынын урдусу, жан бүткөндүн сулуусу Каныкей энебиздин кандай сыпаттарга ээ болгон жана эмнеси менен өзгөчө болгон? Каныкей энебиз акылман, уус, мындай акыл айтып, ар бир элге мындай өзүнүн акылын насатын кошуп турган бусурмандын ордусу, кең этектин тазасы, бусурмандын башасы деп да айтылып келет. Чоң рахмат. 12 кыздын кенжеси, Кудайдын сүйгөн пендеси. Үйдө жүрсө, от башы, сыртта жүрсө, топ башы деп берилгендей, сиздерге ийгилик каалап куттуу студиябызга узатабыз. Ордолу Ош шаарынан келген топ менен амандашып алсак, саламатсызбы эжеке? Саламатчылык, арбаңыздар. Бар болуңуз. Эжеке, сиздер республикалык баскычка чейин көп жылдан бери жетип келип отурасыздар. Бунун сири эмнеде? Албетте, ар кандай эле иш аракеттин аркасында жеңиш болот эмеспи? Биздин ушул жерге келгенибиздин дагы башкы бир себеби ушул балдардын аракети болуп эсептелет. Анткени бул балдар китепти ар бир эпостун ар бир барагын кылдат карап, ар бир сөзгө маани берип, жана алардан өздөрүнө сабак чыгарып, талдап окуганынын натыйжасында ушул жерге келди деп айта алам. Айтсаңыз, манас эпосун окуп жатып, кайсыл каармандар сизге көбүнчө жагып жана кайсыл сыпаттар менен жакты? Бул үчүлтүктү окугандан кийин бардык эле каармандар жакты деп айтсам болот. Алардын ичинен эң өзгөчөлөнүп 3 каарманды айта кетсем, бул биринчиден караңгыдан көз тапкан, каплеттен сөз тапкан Бакай. Себеби ал Манаска келип, ини катары ага кеңеш берип, ар дайым жанында болуп, жол көрсөтүп, акыл берип жүргөн каарман болуп эсептелет. Жана ошондой эле экинчиден айта кетсем, бул Сыргак. Чырмету уйку салбаган деп, чыканактап калбаган деп сүрөттөлөт. Бул Сыргак Манастын ишеникчи чоросу болуп, эгер Манас өлсө, кыз чорону башкаруучу болуп Сыргак турат деп берилет. Ошондуктан Сыргак жагат. Жана ошондой эле үчүнчү каарманды айта кетсем, бул Чоң Ките, Байкоңурдун уулу болот. Бул 6 жашында хан болгон деп берилет. 6 жашында чоң шаарды кармап туруш бул көбүнүн эле колунан келбейт. Демек, мага ушул 3 каарман жагат деп айтсам болот. Сиздерге ийгилик каалап, жеңиштин даамын татыңыздар деген үзгү ой тилек менен сиздерди куттуу студиябызга узатабыз. Улуулуктун уюп калган нечени, улуу тоолор, улуу элдин мекени, калпагынан, дастанынан билинет, кыраан кыргыз кандай улут экени деп. Төкмө акын Акбатбек Султан ырдагандай, ала тоонун үлгүсүн ак калпак калдатарында кийип, жалпы адамзаттын орток мурасына улуу үлүштү кошкон кыргыз элинин жалындуу жаштары кайрадан улуттук биринчи каналда. Саламатсыздарбы? Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына, Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгына, Каба Атабековдин 100 жылдыгына, Сафарбек Касманбетов менен Нуркаш Мамбеталиевдин 90 жылдык мааракелерине карата уюштурулуп өткөрүлүп жаткан Манастан интеллектуалдык телетаймашынын 13-чү айланпасынын республикалык баскычы бүгүн сиздердин назарыңыздарда. Бул таймашыбыз Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар саясаты министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин, Кыргыз улуттук Манас театрынын демөөрчүлүгү менен ишке ашып болуп турат. Учурдан пайдаланып аталган мамлекеттик мекемелерге терең ыраазычылык билдиребиз. Улуу Манаста куту жанган эр жигит куюнду кармап ноктолойт, багы качкан жигиттин башына туулга токтобойт деген таасын сөз бар. Так ошонун сыңарындай бүгүн куту жанып, бүтүндөй элдин намысын белине байлап, республикалык таймашка оомат талашып келип олтурган топторду тааныштыра кетели. Алардын эң алгачкысы болуп биздин маңдайыбызда турган Талайлуу Таластын Айтматов районунан келген Кара Суу айылындагы Айтбаев орто мектебинин Шерманас тобу даярдаган мугалими Казиева Жыпар эжебиз. Шерманас тобунун атаандашы Борбор калабыз Бишкек шаарындагы номер 1 Абдулла Каниметов атындагы лицей гимназиядан келген Кутбаян тобу даярдаган мугалими
новатор педагог жана акын Халида Токоева эжебиз. Кутбаян жана Шериманас тобунун атаандашы Ордолуу Ош шаарынан Так Сулаймандын этегинен Ак Буранын жээгинен келген, Кыргыз-Түрк достугу мектеп лицейинен келген Нур тобу даярдаган мугалими эл агартуунун отличниги Маматова Асылкан эже. Нур, Кутбаян жана Шериманас топторунун таймашына эсеп сала турган даражалуу калыстар курамын тааныштыра кетели. Калыстар тобунун мүчөсү Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, легендарлуу парламенттин депутаты, коомдук ишмер, жазуучу, драматург, Манас изилдөөчү, Манас эпосун кара сөзгө айландырып бир нече китептерди жарыкка чыгарган калкыбыздын кадырлуу аксакалы Бактыбек Максутов агайыбыз. Калыстар тобунун төрагасы Кыргыз Республикасынын эл артисти, таймашыбыздын башкы кеңешчиси, Гиннестин рекордсмени, акын жана манасчы Рыспай Исаков агайыбыз. Калыстар тобунун мүчөсү, Манастан интеллектуал теле таймашынын бүгүнкү ийгиликке жетишинин башында туруп берген себепкер Данакер агабыз. Улутубуздун мыктысы, журт сыймыгы, Кыргыз Республикасынын 4-чү жана 5-чи жолку жогорку кеңешинин депутаты, экс вице-премьер-министр, мамлекеттик жана коомдук ишмер Алмазбек Батырбеков агайыбыз. Урматтуу калыстар тобу, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз дагы. Топ даярдап келген мугалимдер, улуу устаттар, сиздерге таазим этебиз. Келген кадамыңыздарга гүл бүтсүн, дайыма жакшылыктарда, улуу иштердин башатында бар болуңуздар. Сиздер тарбиялап өстүргөн түлөктөр, эртең мамлекеттин жүгүн көтөргөн эр азаматтар болушуна тилектешибиз. Орун алсаңыздар, биз таймашыбызды баштайбыз. Бүтүнөй манасчылардын автопортретине айланган Саякбай Каралаевдин 500.553 ырсабынын ичине сүңгүп кирип, анын ичиндеги окуялардын баарын чынжырдай тизип, сөзүнүн каймагын калпып, гүлүн терип, бүгүн кайрадан таймашыбызга келген жалындуу жаштар кыл көтөрбөс моюнга кылымдын жүгүн артынып келип отурат. Манасчылардын маңдайында куттуу студияда жалпы элдин назарына билимин коюштагы оңой олтоң иш эмес. Буга даган гана эр азаматтар кирет. Манаста айтылгандай, арсыздарга токтолбой азамат эрге конгон сөз дегендей, бүгүн нагыз азаматтыгын, сырттандыгын, Айкул Манастын татыктуу урпак экендигин көрсөтүп турган топтордун таймашын баштаган турабыз. Таймашыбыздын киришүү бөлүмү болгон Ураан чакыруу менен кезекти Шериманас тобу сиздерге узатабыз. Келип биз кырчылдашкан кыл таймашка, сөз баштайлы салам менен жалпы журтка. Ассалому алейкум кыргыз калкын, ысык салам жана дагы атаандашка. Зобололуу уул кызың чыган болсун, зор биримдик биз үчүн курал болсун. Кокту колот сай-сайга бөлүнбөгөн, Шерманас бир гана уран болсун. Биздин топтун аты Шерманас. Абалтадан улуу сөз бар адатта, кыргыз өңү, кыргыз жүзү Манаста. Таянары туусу дагы эр Манас, Манасы жок кыргыз жетим каатта. Улутуңдун намысын талаш көп, бийик болсун ата журтуң десең сен, ар бир жүрөк согуу керек Манас деп. Кармашканда кайрат берип отуруу, беттеген жөө болбойт бизден кутулуу. Кайрак айтпас өжөрлүк барганында, анткени биз Шерманастын тукуму. Биздин уран Шерманас. Кыргызымдын каада салты Манас. Көнөрбөгөн асыл баркы Манас. Улут сүйгөн атаан аркы Манас. Унутулду сан жырасы Манас, Манас, Шерманас. Мен топ башчы Жорбаева Фейруза, топ мүчөлөрү Эркебаев Элмирбек, Нарбекова Гүлай. Шериманас тобуна ыраазычылык билдирип ийгиликтерди каалайбыз. Алдыңкы баскычтарда кезек аларын атаандашы болгон төрдөгү биздин Кутбаян тобу сиздерде. Бабан аркын, өрнөк туткан дайма, балдарбыз биз таалим сиңген канына. Санжыралуу ыйык журтум кабыл ал, салтты бузбай, салам айттык жабыла. Биз тайпабыздын атын Кутбаян койгон себеби, Манас бул кыргыз элине берилген кут деп эсептейбиз. Жада калса дили жакын, дини жакын, тили жакын боордош казак элине дагы Манас айтуу шаралгасы буйруган эмес. Дүйнө жүзү боюнча биздин элге гана Манас айтуу буйрулган. Ошол себептен биз Манас бул кыргыз элине берилген кут деп эсептейбиз. Наркаданы көкүрөккө жаталып, Манас ата чыккан элден баталып, таазим этип атабыздын даңкына, тайпабызды Кутбаян деп атадык. Бабалардан калган бизге Кутбаян, өрнөк болуп келет бизге бул баян. Бакай атам жол көрсөткөн жалпыга, мурас калган урпактарга Кутбаян. Кылымдардан келген бизге Кутбаян, кыйла жолду басып өткөн бул баян. Учу кыйры аалам жүзүн кыдырып, окумуштудай сыйкыр бар Кутбаян. Биздин уран Манас, Манас, эр Манас. Мен топ башчысы Жумабаев Билал. Мен топ мүчөсү Каныбекова Айпери. Мен топ мүчөсү Туроо Мерим. Кутбаян тобуна дагы ыраазычылык билдирип ийгиликтерди каалайбыз. Кезек соңку Нур тобу сиздерде.
Биздин топ Нур тобу. Манас бизге келечекке жарык нур. Мааниsin ач, маңызына көңүл бур. Максат коюп калкың үчүн Манастай, майдаланбай ар ишиңе даяр тур. Асылдыкты таркаткан үрөнүндө, азаматтын жетилген түнөгүндө, ай көл Манаса балкы күнбөздө эмес, ар бириңдин мекенчил жүрөгүндө. Алып кара куш шилтеген канат болгун, артыңдагы балдарга сабак болгун, арбактарга милдетиң арта бербей, алың жетсе ар бириң Манас болгун. Түшөле кеч бир кагазга, түп кирбес ойлор Манаста, түгөнгүс байлык издесең, түбүңдү түз да Манаска. Жүрөгүңдө Манас жашап арулан, сактай сени жамандыкка баруудан, Алатоонун үнү укпус бабамдын, алга кыргыз сактай сени жараткан. Топ башчысы мен Токтосунов Нияз, топ мүчөлөрү Кубатова Сайкал, Султанбеков Бектур. Нур тобуна ийгиликтерди каалап, ушуну менен биз ураан чакыруу бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө кайсыл топ канча упай топтоду? Назарыңыздарды экранга бурабыз. Дүйнөлүк адабияттын шедеври атыккан классикалык чыгармаларда роман түрүндөгү эпопеялардан бир канчасы бар. Алардын кыргыз коомчулугуна таанымалы, өтө атак алыска кеткендер Лев Толстойдун Согуш жана тынчтык болсо, Албезовдун Абай жолу, Калашниковдун Каар заманы. Так ушул классикалык эпопеялык деңгээлдеги романдарда 500гө чукул гана каармандар кездешет. Ал эми булардын ичинен биздин элдик өзек чагмачылыктын түп башатынан турган Манаста 600дөн ашуун каармандар, 800дөн ашуун жер суулар бар. Булардын бардыгын жазма табият менен оозек айтуучулуктун айырмасына салыштырып келген кезде кантип адашпай, бир айтканын экинчи кайталабай, же болбосо үйрөнбөй, аны кайрадан иштеп отурбай, айткан жерде калып отуруп гана ушундай кереметтер келди. Мунун бардыгы адамдын өзүнүн талантынан, табият тартуулаган өнөрүнөн болобу, же болбосо чыны менен биз айтып жүргөн кайып каскагы, кудурет, күчтүн гана таасириби? Бул өзүнчө суроо. Биз берейин деген маселелер, алып чыга турчу ойлордун бардыгы балдар менен чогуу, ошонун ичиндеги алардын образдары жана картография маселелери. Анда үчүлтүктү баштайбыз. Алгачкы суроо биздин Таластан келген Шер Манас тобу сиздерге. Алмамбет 40 чоросуна аргымактарды кайдан алып келип мингизет? Алмамбет жанагы Бейжиңден канын мингенден кийин ошол Айжаңжуңдун мыкты тулпарларынан 40 чоросун алып келип миндирген жайы бар. Ошол чын окуясын айта кете турган болсок, бул жанагы Алмамбет өзүнүн чыныгы жайын Манаска айтып бере жатканда айткан. Ошол мен 40 чорому атайын Айжаңжуңдун мыкты тулпарларынан алып келип мингизген. Баракелде, жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Кутбаян тобу сиздерге. Алмамбет тору бээни кайсы жерден кармап келет? Алмамбет тору бээни көк булуңда кармап келет. Көк булуң деген кандай жер? Көк булуң токойунан Баракелде, жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Нур тобу сиздерге. Алмамбеттин көкчөдөн кетүүсүнө эмне себеп болгон? Агыркеч менен Алмамбет жакын деген сөз чыгып кетип, мына ошондон улам Алмамбет кетүүсүн мажбур болгон. Баракелде, жооп туура көкчөнүн куру кызгануусунан, анан албетте көкчөнүн тегерегиндегилердин көрө албастыгынын натыйжасында Алмамбет атабыз казак элинен Манастабызды көздөй сапарга артат. Кийинки суроо кайрадан сиздерге Шер Манас тобу. Жар Манасты бошотууга барган Кошойдун аскеринен кимдер адашып калып кеткен? Биздин жооп бул Кошойдун колунан адашып кеткендер бул Акаяр болгон жана жортулчу Жоркер минген жортулчу, Алтын уулу жүгөрү, анан Акаяр болгон да. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо сиздерге Кутбаян тобу. Эштектин Акаярын ким күйөө бала кылгысы келген? Жок. Тилекке каршы жооп жок. Бул кара жагал тагылык кызымды алса, шул Акаяр мага күйөө бала болсо деген тилегин билдирген. Кийинки суроо кайрадан Нур тобу сиздерге. Тайбурулду олжологон Кытайдын аскери кайсы жерлерге өргүү калат? Тайбурулду олжого алган Кытай аскерлери бул Кызыл Жийде деген жерден өргө алат. Бул ошол Күлчөрө Тайбурулду куткарганы барган окуяда айтылат. Ошол жерде
Кызыл Жидеге барсам, ошо Кытайлардын аскерлери Тайбурулда кармап отурган экен. Бир эле жерде өргүп алабы же бир нече жерде? Бир нече жерде өргүп алат. Ошол эң негизги жери бул ошо Кызыл Жиде деп аталат. Окуя барбы толуктай турган? Бул ошол Жамгырчынын уулу Шайымбет атам кунун куйун деп Жамгырчы өлгөндөн кийин Тайбурулду алдырып жиберет. Алдырып жибергенден кийин Кытай аскерлерине Коңурбай Акаярды баш кылып табыштап, Жамгырчынын уулу Шайымбет Семетейге барып сурайт да Тайбурулду. Мен ушул Жамгырчы атам өлүптүр, Коңурбайга барып, Коңурбайдан атамдын кунун кууп келейин деп Тайбурулду сурап кетет. Анан ошондо Коңурбайга барып, кол астына калып кетет дагы Тайбурулду алдырып коет. Мына ошондо Күлчоро куткарганы барат дагы Шайымбетти куткарып, жана ошондой эле Тайбурулду куткарган кетип жаткан окуяда айтылат. Ошол жерде Кытай аскерлери Кызыл Жиде Кең Акчи өргүп алып туруптур да. Балдар окуя боюнча кенен кабары бар. Ал эми негизги токтогон жерин гана айтты. Жолдогу өргүп алган жерлери бери жагы Чарындын чети, ортосу Каркыра, ар жагы Айгыржал, Кутпа жагы Үкүрчүнүн боюнда өргүп алган жайлар айтылат. Кийинки суроо кайрадан Шереманас тобу сиздерге. Кыргызда түлөө эти бышпай түнөрсө эмне болот деген кеп бар. Кыргызда түлөө эти бышпай түнөрсө бул эсин жудат дечү эле. Канан менен бул жамандыктын белгиси болгон. Кайсы окуяда кездешет? Бул окуясы Семетейдин өлүмү деген окуяда Семетей Манас атамдын күмбөзүн барып тайып келемин дегенде ошол жерден канча төөнү союп казанга бышырганда ал 12 күн болсо дагы кайнабай койгон жайы бар. Баракелде, жооп туура азаматсыздар. Түлөө эти бышпаса төрөсүн жейт деген кеп бүгүнкү күнгө чейин айтылып келет. Кийинки суроо Кутбаян тобу сиздерге. Толтойдун куну деп элдин эки тизгин бир чылбырын берсекчи деген Канчорого Күлчөрө кандай жооп берет? Чабактын уулу сен элең, менден 3 жаш улуу элең. Жедегердин кыязын желмогуздай мактайсың, Семетейден эрбекен деп. Ушул жерден сен Канчоро жеп салдың деп, желмогуздай жедегердин кыязын мактап салдың деп айткан кеби бар. Баракелде, жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Нур тобу сиздерге. Кадырбай менен Төлөбай эмне себептен кыязга найзасын таштап артка кайттык деп барат? Бул ошол Канчоро кат жазып кыяздарды чакырган окуяда айтылат. Кыяз өзүнүн элин Кадырбай Төлөбайды чакырып, ошолор болуп Семетей менен Күлчөрө жалгыз калганда каза тачабыз деп кетип жаткан окуяда Кадырбай менен Төлөбай ошол мемени Семетейдин түрүн көргөндө коркушат. Сен таласың артык жер бекен деп Канчоро кат жазганда айткан эле го, бул менен согушсак биздин эч нерсебиз калбайт, түбүбүздөн кыратко жанжалта көчүрөт деп ошол жерде айтып кеткен жайы бар. Жооп туура азаматсыз. Кийинки суроо Шериманас сиздерге. Кыяз эмне себептен уулуна той берет? Кыяздын уулуна той берген себеби бул баягы Сейтекти өлтүрөм деп ушунчалык көп аракет кылган менен анан баягы уулу төрөлдү деген сөз жарыя болуп кеткенден кийин биринчиден элиме уят болбоюн, өзүнүн уулу өзү өлтүрүптүр, той бербептир деп уят болбоюн деп ойлойт. Экинчиден ага эр куту кеңеш берет. Баягы өзүңдүн балаңды бирөөнүкү дейсиң, аны өлтүргөнгө дагы аракет кыласың. Андан көрө сен балаң тоюна 90 союп той бер дейт. Анан үчүнчүдөн бул ошол айчүрөктөн корккон себебинен дагы ошол Сейтекти өзүн өзү алдап, мен балам деген ой менен той берет. Жооп туура азаматсыз. Кийинки суроо Кутбаян сиздерге. Айчүрөктүн күндөштөрү кимдер эле? Айчүрөктүн күндөштөрү Каракан кызы Карачач жана Кайыпкан кызы Акпырмет. Кутбаян тобу тилекке каршы биз күткөн жоопторду берген жок. Булар Айчүрөккө чейинки баштапкы Семетей атабыздын жубайы бул Чачке энебиз, андан кийин Кайыпкан кызы Акпырмет, Каракан кызы Карачач жана жаналы кызы Жайнаке, Күнжү кызы Каракөстөр болгон. Калыстар албетте айтылган жоопторго жараша упайларын берет деген ниет менен андан улантабыз. Кезек Нур тобу сиздерде. Кыяз алгачкы жубайына кантип үйлөнгөн? Кыяз алгачкы жубайы бул Кайыпкан кызы Акпырмет. Кайыпкан кызы Акпырметти бул урушта жүрүп олжолоп алган аялым деп айтылат. Бирок Акпырметтен бала көрбөндүктөн Каракан кызы Карачашты алдым, бирок андан уулду болбодум деп бул ошол Сейтекке той берип жатканда элине айткан окуясын айтылып кетет. Жооп туура азаматсыздар.
Кийинки суроо Шер Манас тобу сиздерге тест түрүндө экран аркылуу берилет. Назарыңыздарды экранга бурабыз. Каныкейди ээрчип келип Манаска чора болгон баатыр. А варианты Агдай, Б варианты Агаяр, В варианты Акжайнак. Биздин жооп бул Б варианты Агаяр болгон. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо Кутпаян тобу сиздерге. Манас Кумайыкка кабылган жер. А варианты Кумбулак, Б варианты Кумарык, В варианты Кайыпбулак. Биздин жооп А варианты Кумбулак. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо Нур тобу сиздерге. Алмамбет Канышайдын ордосуна кирип барганда кебин кийген эшек кулак балбан кандай кызмат кылган эле? А варианты отун жарган, Б варианты желдет болгон, В варианты суу ташыган. В варианты суу ташыган. Жооп туура, азаматсыздар. Ушуну менен биз 3-жылдык бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө кайсыл топ канча упай топтоду? Назарыңыздарды экранга бурабыз. Таймашыбыздын 3-чү бөлүмү болгон сыр куржун бөлүмүн баштайбыз. Бул бөлүмдө эпоста кездешкен макал лакаптарды, сөз айкаштарын жана көнөргөн сөздөрдү балдар чечмелеп айтып беришет. Турмуш тиричиликтик жана ошондой эле бүгүнкү күндө сырттан кирип жаткан түрдүү сөздөрдү кайрадан кыргызчаласак деген жакшы ниет менен киргизгенбиз. Келиңиздер топтор. Көне сөздөрдөн домпуш деген сөз келди. Эгер бул сөздү түзмө-түз маанисин чечмелей кете турган болсок, бул кашаң баспаган ат болуп келет. Эпосто мындайча айтылат: же басагы жок, же неме жоргосу жок деп айтылган бир нече аттар кездешет. Эгер мисал кыла кетсек, Так мисалын айта кете турган болсок, бул Манас эпосунда кезиккен Манас атабыздын экинчи тулпар Айбамбозду айтсак болот. Себеп дегенде жанагы кичи казатта ошол баспай калып домпуш болуп калат деп айта алабыз да. Ал эми макал лакаптардан Шер Манас тобуна таздын бити саналуу деген макал келди. Бул макал чечмеге кете турган болсок, таздын бити эмне себептен саналуу? Анткени анын чачы жок. Эгерде чачы калың боло турган болсо, анын битин мындай санаганга мүмкүн эмес болмок да. Ошол себептен биз бул макал кедей адам жөнүндө болот деп ойлойбуз. Себеп дегенде кедейдин малы саналуу гана болот. Жакып атабыздын эбегейсиз көп малы бар болгондуктан анын эбегейсиз көп малы деп айтылат эмеспи? Ал эми башка адамдар карапайым эл боло турган болсо, алардын малы саналуу болгон айтып кетсек болот. Бизге келген көөнө сөзүбүз берен деген сөз экен. Бул берен деген негизи бул канаттуу болгон бүркүт. Мунун өтмө мааниси бул баатыр, ашкан баатыр, эр жүрөк деп айтылат. Эпостон мисал келтире кетсек, бул Манастын төрөлүшү деген окуяда айтылат: балача чуркап шашкан жок, 5 чыга келгенче беренин Манас баскан жок деп айтылат. Бизге макал лакаптардан болсо, уй мурдуну сасык деп кесип салбайт. Бунун мааниси, эгерде сенин тууганың же бир тууганың же сага жакмагадан жаман болсо, аны эгерде сенин туугандарың жаман болсо, аларды же кууп салбайсың, же жаман мамиле кылбайсың. Эгерде эпостон мисал келтире турган болсок, бул Манас атабызды мисал келтирсек болот. Анын бир туугандары Абыке Көбөш Шалтаран баш болгон Жакып ага жамандык кылса дагы аларды бөлүп салган жок, жерин которуп салган жок, же жок кылып салган жок. Бизге макалдардан ит жыйыны бирикпейт деген макал түштү. Биз бул макал төмөнкүчө чечмеледик. Ит жыйыны бирикпейт деген бул карсылдагандардын жыйыны дегендей алсак болот. Негизи эпосто итке салыштырмалуу жаман адамдарды айтат. Буга биз эпостон мисал келтире турган болсок, бул Алтарамды алсак болот. Мисалы Семетей Абыке менен Көбөшкө агам деп келейин дегенде ошондо келген. Мына ошондо Абыке аны жакшы досу болот. Сураганын берейин деп, бирок ошондо Көбөш каршы болуп, көпүлдөгөн Көбөш бербейбиз деп бири-бири менен ынтымагы жок болот. Ал эми көнөргөн сөздөрдөн бизге заңгел деген сөз туш келди. Биз аны төмөнгүчө чечмеледик. Заңгел бул бийик, асказоо дегенди түшүндүрөт. Эпостон мисал келтирсек, Манас эпосунда Кытайдын Дөдүр балбаны кыргыздар жөнүндө айтып жатканда, заңгел тону жер деген басып адам жеңбеген, бул карыларын өлтүрбөй койсо, тукумунан бирөө чыгып, кийин четпежинди кырып кетет го деп айткан жери бар. Ошол жерде кыргыздарды заңгел тону жер деп турган деп айтып кетет. Урматтуу калыстар тобу, биз азыр балдардын ой жорумдарын, түшүнүктөрүнүн баардыгын көрдүк. Балдардын кеп куруу маданияты, сүйлөөсү, чеберчиликтери, деги эле эпоско болгон изденүүлөрү канчалык деңгээлде болду? Кошумча пикири болсо, кеп тизгинин сиздерге узатам. Ар бир тайпанын сөздөрдү чечмелөөсү жакшы, мисалдарынан бир аз чекиликтер кетип калып атат. Анда алардын катуу өтө орой ката кетти деп ойлобойбуз. Болгону
бираз түшүнүктөрүнө жараша, балдардын балалык түшүнүгүнө жараша болуп калат да. Мисалы домпуш жөнүндө айбаң босту мисал кылып атпайсыңарбы? Силер кылдыңарбы? Ошол маселеде бираз карап коюш керек. Анткени ал такыр басыгы жок ат жөнүндө айтылып атат да. Жорогулугу жок ат. Тиги айрым учурларда андай домпуш ат болсо, Манастабыз аны минип жүрмөк эмес да. Мына ушул нерселерди карап коюш керек. Бул өтө орой кемчилик эмес болгону. Мисалыңарды бир сыйра дагы тереңдетип карап койгула демекчимин. Анан таздын бити саналуу деген макалды чечмелөөдө дагы бираз мүчүлүштөр болуп калды. Бул кедей адамга эле айтылып аткан нерсе эмес. Бул чама чаркы чакталуу адамдарга айтылып аткан сөз да. Алы канча экендиги билинет, чакталуу адамдын күчү канча экендиги билинет, дарамети канча экендиги билинет. Ушул жактардын баардыгын бир сыйра дагы кийинки нерселерде карап коесуңар деп үмүт кылабыз. Калганы жакшы, баракелде деп. Таймашыбыздын 4-чү бөлүмү болгон сырттандарды сынайбыз бөлүмүнө кезек келип жетти. Ар бир топтун башчысына 20 секунддан ичинде 10 суроо, эпостун ичиндеги негизги каармандар, курал жарактар, тулпарлар жөнүндөгү суроолорду узатабыз. Булардан болсо бизге ооба же жок деген гана жооптор талап кылынат. Талгачтардан болуп Шерманас тобунун сырттаны сизге карата биринчи 10 суроону узатканы турабыз. Манаста шакшак колдонулабы? Ооба. Манаста уулжан кездешеби? Ооба. Уулжан дарыбы? Жок. Алоокенин мары барбы? Ооба. Уулжан башка каарман кызбы? Жок. Манас бөрсө бакканбы? Ооба. Ойтобуз. Акжолтойдун сайыбы Гүлгакыбы? Жок. Көкбөрүнүн аялы Күлнарыбы? Ооба. Көкөтөйдүн аялы Күлнарыбы? Жок. Кызсайкал менен Күлнары бир тууганбы? Жок. Өзүңүздөр көргөндөй Шерманас тобунун сырттан өзүнө берилген 10 суроону кабыл алууга жетишти. Анын ичинен үчөөсүнө ката жооп берүү менен жыйынтыгында жогорку 7 упайды топтой алды. Азаматсыз ийгилик каалайбыз. Кутбаян тобунун сырттанына суроолорубуз. Куу кулжа ак кулжанын тукумубу? Ооба. Жамгырчынын уулу Шайымбетпи? Ооба. Желмогуз уулу Сарыканбы? Ооба. Акбермет Кеңөзөнгө барганбы? Акбермет. Акбалта Акталаны көргөнбү? Ооба. Желмогуз уулу Сарыбайбы? Ооба. Алооке чоң казатта өлөбү? Ооба. Күл токойдогу көмүрчү Сарытазбы? Ооба. Кутубийдин өз аты Чегебайбы? Жок. Кутубий Ногойго башчы болобу? Ооба. Кутбаян тобунун сырттан өзүңүздөр көргөндөй сүрдөп кеттиби? Айтор алгачкы суроолордун баардыгын кабыл алуусун оңдойм деп атып, кийинки суроолордун баардыгын бош калтырды. Жыйынтыгында куржунуна бош кетпестен 4 пай топтоого жетишти. Азаматсыз алдыда сиз үчүн дагы бир бөлүм бар. Ийгилик каалайм. Нур тобунун сырттаны жаныма келип турат. Суроолор. Кутубий Ошпурдун уулубу? Жок. Кутубий Кара дөөнү бакканбы? Жок. Куту Кара дөөнү бакканбы? Ооба. Кутубийдин уулу Акжолтойбу? Ооба. Акжолтойдун атасы Кутубу? Ооба. Кыяз Кутубийге ай эсебин алдырабы? Ооба. Кыязга кеңеш берген Кутубийби? Ооба. Кутубий Жетигер элиненби? Жок. Кутубийдин келини Күлайымбы? Жок. Акжолтойдун зайыбы Күлайымбы? Ооба. Нур тобунун сырттаны дагы өзүңүздөр көргөндөй Кутубий менен Кутуга тиешелүү болгон суроолорду алмаштырып алдыбы? Айтор көпчүлүк биз күткөн упайларды бере алган жок. Ошого карабастан өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп, 5 деген упайды топтоого жетишти. Алдыда бул сырттаныбыз үчүн дагы бир бөлүм бар. Ийгилик каалайбыз. Ушуну менен биз сырттандарды сынайбыз бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Көкмакын Элмирбек Иманалиев өзүнүн поэзиясында билгендерге бул дүйнө күндөн күнгө үйрөнүү, билбестерге бул дүйнө көрдөн көргө сүйрөлүү деп таасын бир эки сап менен адамдын күн сайын билим алуусу жөнүндө, изденүүсү, өсүүсү жөнүндө таасын бир керемет саптарды жараткан. Анын сыңарындай биздин балдар үйрөтүп атып дагы, үйрөнө турган, атаандашы менен ойноп атып дагы өздөрүнүн эсинде кетпей турган түбөлүк элестерди калтырат. Бул биздин атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүндө дегенибиз балдар эйтибир албай койгон окуялар атаандаштары камдап келет дагы ошол күтпөгөн жерден качырып суроо берген жагдайлардын бир канчасын көрүп келгенбиз. Бүгүн балдар кандай суроолорду камдап келди? Өзүңүздөр билгендей бул бөлүмдө эпостун ичинде бир канча жерде кездешкен, омоктуу, актуалдуу, балдар үчүн, коом үчүн пайдасы тие турган суроолордун болушу үчүн дагы калыстар өзгөчө баа коюп келе жатышат. Анда кезекте түрдөгү Кутбаян тобу үчүн Ерманас тобу сиздердин сурооңуздарга кулак түрөбүз.
Каникей энебиз Манас атабыздын казынасын бекитүүдө 5 балбан алдырат. Ал балбандарды кимге окшоштурат? Жок. Туура жоон айтып кетсек, бул Каникей энебиз өзүнүн айтуусунда Каникейдин жомогунда ошол Манастын казынасын бекитүүдө мен 5 балбанды алдырдым. Аксакал байдын баласы Арал байдай балбан сат деп айтылат. Бул Семет эпосунда 3 жолу кезиге кетет. Ал эми Манас эпосунда дагы Аксакал байдын Аралбай кезиккен жай бар. Бул жана ал экөөнүн качканын Манастын чоросуна ошол Аксакал байдын Аралбай айтып кеткен жай бар. Тилекке каршы жооңуздар жок болуп калды, ал себептен упай бере албайбыз. Биздин сурообуз бул эпостор менен сүрөттөп жаткан кайсы элди сүрөттөп жатат? Андан ары жол жүрсүң, ат арытып мол жүрсүң, сокодай сүйрүү башы бар жылан чаян кескекти көрүп калса талада кууруп жемей адаты деп кимди сүрөттөп жатат? Кайсы элди? Бул сүрөттөлүш Мангүбө элине тиешелүү. Мангүбө шаарында жашаган Акаярдын окуясы айтылып жаткан окуяда айтылат. Тилекке каршы жообуңуздар туура эмес. Андан ары жактан Бокбурун жашайдарды жанагы кабарманга жүрүп жатканын айтат. Андан ары жол жүрсүң, ат арытып мол жүрсүң, аты соон эли бар, сокодай сүйрүү башы бар. Жылан чаян кескекти көрүп калса талада кууруп жемей адаты. Ороккыр деген каны бар деп сүрөттөгөн. Кайсы эл ошондо? Солон эли. Тилекке каршы жообуңуздар туура эмес, упай бере албайбыз. Биздин сурообуз силерге төмөнкүчө. Күлчөрө Жөө Желдетти өлтүргөнүн Коңурбайга ким кабар айтып барат жана кайсы окуяда? Жөө Желдетти өлтүрдү деп айтып барат, кыдан келчи деп башы унутуп атам. Бул ошо Күлчөрө барып Тайбыр уулду бошотуу, Олжого кеткен Тайбыр уулду Күлчөрө кайра алып келген деген окуяда айтылат. Ошол окуяда Жөө Желдетти өлтүрүп, анын өлтүрүп кеткени айтылат да, ошо. Тилекке каршы упай бере албайбыз. Жөө Желдетти өлтүргөн Күлчөрө бул кабарды каткалан Коңурбайга жеткирип барат. Кадырман теле көрүүчүлөр, сиздер атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүн көрдүңүздөр, өзүңүздөр көргөндөй оюнчуларыбыз ары кейиштүү, бери татаал, бири-бирине түрдүү суроолорду узатып отуруп, бул таймашыбызды дагы жыйынтыктадык. Бүгүнкү чыгарылыш Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына, Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгына, Каабат Атабековдин 100 жылдыгына, Нуркаш Мамбеталиев менен Сапарбек Касманбетовдун 90 жылдык маракелерине карата Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин, Билим берүү жана илим министрлигинин, Кыргыз улуттук Манас театрынын колдоосунда ишке ашты. Кыргызстандагы эң чоң мега долбоорлордун бири болгон Манастан интеллектуалдык телетаймашы жыл сайын 100 миңден ашуун окуучуларга Манас эпосунун үчүлтигин тереңден окутууга жетишет. Бул биз үчүн чек эмес. Так ушул күндөргө чейин 13 айланпага чейин биз 1,5 миллиондон ашуун окуучуга Манастын кенен сюжеттерин окутууга жетиштик. Булардын бардыгы Манастан интеллектуалдык телетаймашы күн санап кулачын жайып алга кадам таштап жаткандыгынын жыйынтыгы. Анда эмесе бүгүнкү таймаштын жалпы корутунду пикирин, жалпы упайларын Калыстар тобу сиздерден уксак. Кеп тизгини кайрадан сиздерде. Балдар бул жерге келгениңердин өзү жеңиш, катышканыңардын өзү эки эсе жеңиш. Айрым бир мүчүлүштүктөр болуп атат. Кечээден бери көрүп атасыңар. Болушунча сүрөп, колдоп, кичине туура аракет болсо баалаганга далбас уруп атабыз. Бириңерден бириңер өтүп мыкты болушуңарды каалайт элек да. Саламдашыңар баарыңарда жакшы. Үчүлтүк боюнча ошо Кутбаян бир суроону такыр жоопсуз калтырды. Бирөө бир аз мүчүлүштүк менен жооп берди. Нурбаянда бир мүчүлүштүк болду. Сыргуржунда бул боюнча айтып өттүк. Шер Манас тайпасы буга чейин жакшы келаткан. Макалды Чечмелөдө бир аз мүчүлүштүктөр кетти. Сырттандар баарыңарга маалым болду. Өз ара суроодо мисалы бир аз аракетиңерди баалап атабыз дегендин жыйынтыгы ушунда К деген баш тамганы тапкан үчүн гана Шер Манас тайпасына 1 упай берди. 1 упай. Бул дагы аракет. Муну да баалап коюшубуз керек да. Окуяны билип атат биринчиден, окуяны билип атат дагы аты эсинен чыгып кетип атат. Мындай нерсе ар бирибиздин башыбызда болот да. Ошон үчүн көп эмес 1 упай бердик. Бул ошол аракетти баалоо деп түшүнүшүбүз керек. Ар бирибиздин башыбызга келет. Ушундай болуп калса, аттын ушул жерден
тилимдин эле учунда турду таппай калдым деген учурлар болот. Кээде өзүңдүн балаңдын атын таппай калган учурларың болот. Аны үчүн туура түшүнүш керек деп ойлойм. Ошону менен жалпы жыйынтык Шерманас тайпасы 47 упай, Кутбаян тайпасы 38 упай, Нур тайпасы 43 упайга ээ болдуңар. Елін баққан жаттың көзін қаратпай, жерін тапқан жетелүү жұрт таластай, Қоңырбайды жөө қалат деп боор орып, қолға түшкен атын берген талашпай, басынтпаған туған тұрғай дұшманын батыр барбы бұл аламда манастай деп, ақындар жазғандай, бұлу дүйнеге баш баққан жалынды жастар менен қайрадан эфир арқылы амандашқанша, жалпы жұрт жақсылықта тұрыңыздар.